Алдыңкы 14 күн ичинде коронавирустун жогорку көрсөткүчү катталышы мүмкүн дешет адистер. Болжолдуу изилдөөлөргө ылайык жуктургандардын саны 1500 кишиге чейин жетүү ыктымалдыгы бар. Өзгөчө Ош жана Бишкек шаарында кырдаал оорлошууда. Ошондуктан той аштарды эртелеп токтотуп, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактап, ар бир адам ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылуусу зарыл дейт Республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зуриддин Нурматов. Математикалык модель жасайбыз да. Буга чейин болгон факторларды коюп туруп, анан ошону менен кетебиз да. Ошондо акыркы көрсөткүчтөрүбүз боюнча эң көп рост бул Ош областы, Жалал Абад, андан кийин ошол областтардын эсебинен биз монда графический кылып туруп, кыска мөөнөттөгү прогноздорду деп туруп, саламаттык сактоо министрлигине жана штабка беребиз. Көпчүлүк региондордо азыркы күндө көтөрүлө турган болуп атат да. Азыркы мына келе жаткан 14 күндүн ичинде жогору карап туруп эмесиге көтөрүлөт. Ошону берип атабыз. Ошонун үчүн жана бир тиын акчанын кереги жок. Жөнөкөй элдер эле бул силердин ден соолугуңар үчүн колду жууп тургула, аралыкты сактагыла. Коронавирусту көпчүлүк учурда алып жүрүүчүлөр жайылтып жатат. Алар той топурда, массалык иш-чараларда эл менен аралашып жугузууда. Ооругандардын басымдуу бөлүгү 30 жаштан 64 жашка чейинки жумушка жарактуу мамлекеттик кызматтарда иштеген жарандар түзүүдө. Бирок алар көпчүлүк учурда ковидке кабылгандыгын билбей аралашат. Айрымдары ооруп жүрүп эле иштеген жерин жашырып, им менен контакт болгонун айтпай койгон жагдайлар катталууда. Мындан улам шаар бийлиги, мекеме, ишканаларга кызматкерлердин 50% аралыктан иштөөгө өткөрүүнү сунуштады. Биринчи кезекте тобокелдик тобуна кирген кызматкерлерди аралыктан иштөө режимине өткөрүү маселеси каралышы керек деп билдирди Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башчысынын орун басары Айнагүл Рыскулбекова. Көпчүлүгү жумуштарын айтпайт. Ошонун негизинде 50% бул иштебегендер болуп катталып атат бүгүнкү күндө. Андан тышкары биз Бишкек шаарында репродуктивный индекс деп санайбыз. Бул бир киши ошол вирусту алып жүрүүчү канча кишини потенциально кайра дагы жуктуруусу мүмкүн деген. Ошондо 1,2 түзүп атат. Бишкек шаарыны кооптуу деп айтып кетпедикпи? Ошо вирус алып жүрүүчүлөр башкаларга жуктуруп койгонго жолу бар. Кыргызстанда вирустун 3-чү толкуну курч өтүп жаткандыгына Британия, Түштүк Африка, Индия штаммы себепкер болду деген божомол бар. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул штамм Британ штаммына караганда жабык жайларда 64%, ачык жерде 40% ылдам жайылат. Ошондуктан дарыгерлер изилдөөлөргө таянуу менен азыркы тапта алдын ала бардык чараларды көрүп, дары-дармектерди камдап, республиканын аймактарында күндүзгү кошумча стационарларды кайра ача баштады. Бишкек шаарындагы мектептердин базасында ачылган күндүзгү стационарлар булар: Патриса Лумбумба көчөсү 10 дарегиндеги номер 83 мектеп, Жогорку Жал Кичи районунда 45 дарегинде жайгашкан номер 95 мектеп, Дордой конушундагы номер 94 мектеп жана Абдымомунов көчөсүндөгү 197 дарегинде жайгашкан Сейтек улуттук балдар жана өспүрүмдөр борбору. Учурда ооруканалар кечке чейин эле толуп калууда. Тез жардам кызматына кайрылгандар көбөйдү. 118 номерине чалгандардын саны дагы арбыды. Бул 3-чү толкун былтыркыдай оор болорунан кабар берет дешет адистер. Ошондуктан жергиликтүү бийлик кафе-ресторандарга, коомдук жайлардын иштөөсүнө чектөөлөрдү киргизди. Ал эми Ош шаары 1-июлдан тарта той аштарды өткөрүүгө такыр эле тыюу салды. Учурда Чүй областы, Бишкек, Ош шаары кызыл зонада. Калган аймактардын айрымдары сары зонага киргендигин, ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик департаменттин жугуштуу оорулар көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева маалымдады. Салыштырып карай турган болсок, былтыркы толкундар менен ошо экинчи толкундан дагы күчтүүрөөк болуп атат да, көбүрөөк болуп атат ооругандардын саны. Ооругандардын көпчүлүгү ошо биздин Бишкек шаарында, Ош шаарында, Чүй өрөөнүндө катталып атат. Жана дагы бөлөк биздин өрөөндөрдө күнүгө көбөйүп, эпидемиологиялык абал курчаганы чындыгында байкалып турат. Бүгүнкү күндө айтат элем, ушу Бишкек шаары менен Ош шаары, Чүй өрөөнү кызыл зонага кирди. Ооругандардын саны көп болгондуктан. Сары зонада Баткен менен Ош областы, анан Жалал Абад областы турат. Өлкөдө жалпысынан 2403 киши стационарда дарыланып жатат. Анын ичинен 712 бейтаптын абалы оор болсо,
101 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Бир сутка ичинде өлкөдө 585 адамдан ковид илдети аныкталды. Андан 6 адам каза болду. Бишкекте 353 адамдан вирус аныкталса, Ошто 54, Чүй областында 9, Ош областында 19, Талас областында 9, Нарын областында 4, Ысык көлдө 22, Жалал Абадта 80, Баткенде 35 адам коронавируска кабылды. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда 115.615 адам ковид илдетин жуктурган. Ал эми дүйнө жүзү боюнча вирусу жуктургандардын саны ушул кезде 179 миллиондон ашты. Анын арасынан 4 миллионго жакын адам көз жумса, 164 миллион бейтап оорудан сакайды. Мындан улам дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнө коомчулугун ковид илдетин алдын алуу үчүн вакцина алуу зарылдыгын белгилешүүдө. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.